Жогорку кеңеш Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтаруудан баш тартты. Жогорку кеңеште Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтаруу боюнча маселе каралды. Жыйында депутаттар конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин чечимине макул болушту. Анда Аскар Акаевдин экс-президент статусун берүүдөн баш тартуу өтүнүчү жазылган. Эске салсак, Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев экс-президент статусун калыбына келтирүү өтүнүчү менен Жогорку кеңешке 30-июнда кайрылган. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча коомдо ар кандай кызыл талкуулар жүрдү. Парламенттен чоң көңүл буруу менен күтүп атышты. Бул маселени депутаттар кандай карайт экен деп. Мен мына добуш берүүнүн алдында дагы буга чейин дагы өзүм пикирим айткан жокмун, бирок себеп дегенде ушул добуш берүүгө, чечимге таасир этпесин деп. Бирок көңүл бурсаңыздар бир мүнөт өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, бул аябай маанилүү маселе болчу. Мына бүгүнкү кезде баарыбыз көрүп атабыз, көз карандысыздыктын 34 жылында кандай биздин өлкөбүздө чоң кыйынчылыктар болду. Жакшысынан жаманы арбын болду. Мына ушуга биринчи президент катары Аскар Акаевдин күнөөсү аябай чоң. Аксы окуясы боюнча, мына мен Аксыдан шайланган депутат катары дагы айтып коеюн, биздин аксылык шайлоочулар дагы абдан буга терең тынчсыздануу менен көңүл буруп атты. Мен ойлойм, биз парламент туура чечим кабыл алдык деп. Буну эми тарых өзү жооп берет, эл өзү баасын берет. Урматтуу депутаттар, сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, туура чечим болду деп. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун четке какты. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты. Парламенттин 25-сентябрдагы жыйынында документке 8 депутат макул, 59 депутат каршы добуш берди. Депутат Камила Аталиева мыйзам долбоорун талкуулабай эле добушка коюу сунушун берип, ал колдоо тапты жана добуш берүүдө документ өтпөй калды. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору быйыл март айында коомдук талкууга коюлган. Анда 700 делегат курултайды өткөрүү мезгилине гана эмес, аларды 1 жылдык мөөнөткө шайлоо сунушу жазылган. Азыр эми бизде кыргыздарда ушундай экенде, бийлик эле талашсак болот экенде, бийлик эле керек экен, башка нерсе кызыктырбайт экен да. Ошондуктан мен долбоорду окуп көрдүм. Бир кызыга турган, бир пайда келе турган эч кандай нерсе жок, болгону бийлик талашуу экен. Ашча сөздүн кереги жок да, биздин мамлекетте тынчтык болсун, жакшына өнүгүү жолуна түштүк, ушул жол менен кете берели. Конституцияда бакый жазылып турат. Тиешелүү укугу бар курултайчылардын бүгүнкү күндө. Макул 8, каршы 59, бар 67, катталды 85, аталган мыйзам долбоору кабыл алынган жок. Картошка жүктөп алгандай, депутат автобустун айдоочуларына эл нааразы болуп жатканын айтты. Бүгүн 25-сентябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында депутат Аида Исатбек кызы Бишкек шаарындагы коомдук транспорттордун айдоочуларын окута турган мектеп ачууну сунуштады. Ал айдоочулар эрежени сактабагандыктан жол кырсыктарга учурап жатышканын белгилеп, алардын катуу ылдамдыкта айдоосуна эл дагы нааразы болуп жатканын айтты. Мынакей ошондой эле Бишкек шаарында ошо автобустун катышуусу менен болгон жол кырсыктарында саны күндөн күнгө көбөйүп жатканын көрүп атабыз. Алмаз Акунжанович, мынакей өзүңүз эле жакшы билесиз, эмне деген акчаларга биз бул автобустарды алып келип атабыз, Анан кийин кайдагы бир кайдыгер ошо өзүнүн коопсуздугун ойлобогон, элдин коопсуздугун ойлобогон айдоочулардын айынан ошо биздин автобустар талкаланып жоголуп атат да. Bundan ары дагы ошо мынакей бюджетке дагы зыяны тийип атат. Анан мен Бишкек шаарынын мэриясына кайрылат элем. Мен билбейм албетте кандай шарт менен бул айдоочуларды жумушка алынат. Бирок көрүнүш ушундай да, мындайки кимдер ошо кимдин ким бириңер эртерээк ошо автобустар талкалап жоготсоңор, ошолор призлер дегендей эле көрүнөт да. Автобустардын чындап карасак, айдаганын байкасак, мынакей киши ташыбай эле, жөнөкөй эле жеңил машиналарга мынакей картошка жүктөлгандай эле айдашат да, бири-бири менен шугулдашып. Азыр жер кургакта эле мынакей канча деген автобусту талкалашты. Эртеси күнү эртең мынакей кар түшсө, жол тагалап болгондой
бир гана Кудай билет эмне болотун. Ошону мен суранат элем, ошо тапшырма берсеңиздер мэрияга. Балким бир ошондой бир курс дейбизби, же болбосо семинар айдоочуларга өткөрүшөт. Же болбосо анда такыр болбой атса, келиңиздер анда мектеп ачалык. Школа по подготовке водителей для общественного транспорта деп. Бирөөнү сүзүп кетсеңер эмне болот? Мэр автобус айдоочуларга эскертүү жасады. Бишкек шаарынын мэри муниципалдык автобустун айдоочулары менен жолугушту. Борбор калаанын башчысы муниципалдык коомдук транспорттун айдоочуларына жаңы автобустардын катышуусундагы жол кырсыктары жана жол эрежесин бузуулар көбөйүп жаткандыгы тууралуу эскертүү жасады. Одону эреже бузуулар үчүн Бишкек шаардык транспортунда 30 айдоочу иштен алынат. Мына бuyakta автобус боюнча айтып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз колдоп Бишкек шаарына 1000 автобус берген. Андан сырткары 1000 автобустан сырткары 2 миллион биздин Бишкек шаарынын тургундары бар. Алардын дагы коопсуздук маселеси бар. Бирөөнү сүзүп кетсеңер, ичинде жүргөнсөрдүн пассажирларды инвалид кылсаңар, кандай болсун ушундай? Анан биз силерге соталашабыз. Bunu alıp koy, tiyini koyup koy degende. Bugün жүргүзүлүп аткан саясат бийликтүү баарына берди. Мыйзамды сактагыла, эрежелерди сактагыла. Башка силер менен содалаша турган маселе да жок бүгүнкү күндө. Эл 5-6 саат күтүп жатат. Төрага калкты тейлөө борборлорунун ишин сынга алды. Бүгүн 25 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында парламент төрагасы Нурламбек Шакиев Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунун ишине нааразычылыгын билдирип, бул үчүн санариптик өнүктүрүү министрлигин сындады. Ал көйгөйдү чечүү үчүн министрликтен тез арада иш алып барууну талап кылды. Анан эң башкысы бир көйгөй мына шаарда жана калкты тейлөө борборлору сондор деп атпайбызбы? Ошолордун иши элди абдан нааразы кылып атат. Эрте менен саат 9-га барган адамдардын кезеги саат түштөн кийин 2-3-тө жетип атат. 5 саат, 6 сааттап күтүп аябай убара болуп атат. Биз бардыгын санариптештирип, буну жөнөкөйлөштүрүп, калк үчүн, эл үчүн жеңилдетебиз деген менен тескерисинче санарип министрлиги ишти абдан начар алып барып атат. Бул маселе боюнча биз өтө чоң элдин нааразычылыктарын угуп атабыз. 5-6 сааттап кезек күтүп ошол жерде жүрүшөт, бүт иштеринен калып. Булундай болушу мүмкүн эмес болчу. Биз айтканбыз, бардыгын ылдам, өз убагында тездик менен бүткөрүш боюнча. Тескерисинче бул 6 сааттап, 7 сааттап кезек күтүшүп убара болуп атышат. Ушуну тез аранын ичинде санарип министрлиги жөнгө салыш керек. Депутат уюлдук телефондорду каттатууда маселе болуп жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстанда уюлдук телефондорду каттоодон өткөрүүдө жарандар убара болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 25 сентябрдагы жалпы жыйынында айтты. Депутат чет жактан уюлдук телефон алып келип саткан ишкерлер жана чет өлкөлүктөрдө телефондорду каттата албай жатканын кошумчалады. Чет өлкөдөн сатылып алынган телефондорду ишкерлер ИМЕКЖ сайтында каттатышы керек. Ал эми Кыргызстанда мобилдик телефондорду каттоо иши менен InMobiles компаниясы алектенет. Ачык булактардагы маалыматка караганда, InMobiles 2021-жылы каттоодон өткөн. Анын директору катары Шарбел Эл Лицани көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин токтому боюнча бир адам Кыргызстанга бир жылда 2ден ашык эмес уюлдук аппаратты жеке пайдалануусу үчүн акысыз алып кире алат. Чет жактан уюлдук телефон сатып алгандар же онлайн буйрутма бергендер аны IMEKG сайтына каттатышы керек. Мобилдик телефондордун имей коддору сакталган базага УКМК ээлик кылат. Уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефонду аралыктан өчүрүп кое алышат. Азыр бир чоң проблема болуп атат да, транспорт жана коммуникация комитетине бир протоколдук тапшырманы берсек. Мына бир топ эле бизнесмендер, жарандар, чет өлкөдөн келген жарандар жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт баары макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин каттоо жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт, ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда,
Бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат. Азыр чет өлкөлүк компания кылып атат. Россиядан бирөө келип, ошону кылып атышат да. Кайсы чечим негизинде, договор негизинде, тендер негизинде ошол кабинет министри ошолорго беришти. Ошону биз карап чыгайлы. Себеп бир топ эле суроолор пайда болуп калды да. Офисти издесек, офис жок экен биякта. Ким ошону каттоону кылып атат, ким каражатты жарандардан алып атат, түшүнүксүз болуп калды да. Мало того, что иштебейт алар. Жакшы иштебей жатышат да. Көзөмөлдө жок Кабминден. Ошону сураныч, биздин комитет ошону карап чыкса, кайсы чечим негизинде берилди ошол чет өлкөлүк компанияга бүт мобилдик телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча. Анан биз ошону ачыкка чыгарайлы. Ким аларга берди, кантип ошол компанияны тандашты. Эмнеге аларда офис биякта жок.